Ondan beri berilgende bizge Bürgöndü degen Uşak-Tırpak Aylı Hökümeti Murda Sayızm Vagında Bürgöndü Sapkozu dep atalат эле. Ошо Bürgöndü Sapkozuга şu Bürgöndünүн территориясынан газ чыккандыгы үчүн акысыз берилип турганда 2010-жылга чейин. Анан 2010-жылдан кийин Алчыбай Туралиев баш болуп, ошол мезгилдеги губернаторлар, ошол мезгилде Арзыбай Бурханов деген Маткен областында губернатор болуп турган. Ошол Арзыбай Бурханов, Алчыбай Туралиевтер биргелешип, ошо акташтарды күйгүзүп, ушинтип мына газ азыр аз болуп калды. Миллиондогон акчаларды жасап мына. Азыр эми азда менде мына биринчи линия. Тоңуп калдым. Менде ана калгандарда жок, газ жок. Ушул эле. Арзыбай Бурхановдун иши ушул эме. Булар деген Алчыбай Туралиев эко акиташ күйгүзүп, эме тиги газды өздөрү пайдаланышпы? Элде жокпу газ? Азыр элде жок. Биздики мына биринчи линия болгондуктан бизде кичине бар да, ушунда. Башка жактарда жок. Бизден газ чыкса, силерге бекер ушул Баткен айылдын эли ошол газды бекер пайдаланса сон болмок? Биз бекер пайдаланып жүргөнбүз, бирок эми бекер болбойт, бул акташ кылып күйгүзүп өздөрү пайдаланган да эми. Миллион миллиарддаган. Айда Саляновага $50.000 алып барып берген. Ким? Ушу биздин Ак-Тырпак Айыл Өкмөтүнүн башчысы Алчыбай Туралиев. Бул сөз болгондо мен өзүм кирген эмесмин го. Менин шериктерим Ормонов Сайдахмат деген жана башка активисттер киргенде, Ормонов Сайдахмат айтканда, Атамбаев коррупциянын атасы экен, Айда Салянова сиз энеси болот экенсиз дегенде ордунан туруп кеткен да. Салянова. Бул 30 жылдан бери мамлекетти тонуп аткандар, ушул прокуратура органдары, айыл өкмөт, губернатор элди тоноо, элди кыйнап атат да. Бул элде эмне акысы бар эми, эмне өчү бар экен? Эми Садыр Нуркожоев деле да бир үмүт ошо кишиде. Үмүт өз Садыр Жапаров. Ошону шайлап. Otur ya lan, işkep çıkam otur. İşkep çıkam dedim. Мына достор, мына багыкта газ бар экен. Ошол газды мурда көбүрөөк чоңураак чыкчу же, азыр деген аз чыгып калды. Өзүңүздөр көрдүңүздөр. Эртең менен буюрса ошол газ чыккан, нефть чыккан жерге барам.